Кантип Блогер Болом, эмнеден баштайм. Мага профессиональный камера керек. Ар бир адамдын көрүнгөн жана көрүнбөгөн таланттары бар. Кыялдарыбызды орундатсак, ишке ашырсак, бизге ырахат тартууласа, бул хобби деп аталат. Эгер сиздин хоббиңиз өзүңүздү видеого тартып, интернет тармагына, социалдык тармактарга чыгаруу болсо, бул блог деп аталат. Сиз чыгарган адам болсо блогер. Мына бүгүн ошол блогер деген ким жана блогер кантип болуш керек? Кантип болобуз же эмнеден баштайбыз? Ошол суроолор менен бүгүн сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Бардык эле нерседе адам ниет кылып, максат кылып, өзүнүн ишин алдыга карай жүргүзүүнү ниет кылгандай эле, бизде дагы ниет аябай маанилүү. Бул максат, ниет болуш керек. Сиз эмне үчүн блогер болууну каалап жатасыз жана ошол блогуңузда эмнелерди башкаларга айтып бересиз? Айтат эмеспи, амалдар ниетке көрө деп. Сиз эмне үчүн блогер болгонуңузду, ниетиңизди аныктаңыз. Сиз тарткан видеолор башкаларга жагабы, жакпайбы, пайдалуу эмеспи? Бир аз анализ жүргүзүшүңүз керек. Сиз сатуучу болсоңуз, алуучуларыңыз дагы болуш керек. Сиз бул нерселерди жакшы өздөштүрүп, ниетиңизди такташтырыңыз керек. Ниет кылгандан кийин бизде план болуш керек. Ар бир нерсени, мисалы, сиз чыгара турган видеолордун планы болуш керек. Эмнелерди чыгарасыз, инсандарга, башкаларга эмнелерди чыгарсаңыз пайдалуу болот. Мына ошол нерседе сиз өзүңүздүн планыңызды мындай точно жазышыңыз керек. 1% талант, 99% аракет. Негизи аракет болуш керек. Сизде талант болушу мүмкүн, адамдарда талант болушу мүмкүн. Бирок ошол талантты дагы гүлдү суугаргандай багып өстүрүп, биздин талантыбыз өсөт. Аракет болсо, бул дагы өсөт. Андыктан сиз ошол аракетиңизден жазбай, талык иштешиңиз керек. Сиз жаңы блогер болгон болсоңуз, каналыңызды монетизация кылыш үчүн 1000 подписчик, саат просмотр болуш керек да. Бул оңой нерсе эмес биз үчүн. Анткени Кыргызстан деңгээлинде блогерство жана ошол видеолорду көрүү, издеп эле YouTube'дан көрбөсө, бул нерселерди биз үчүн бир аз кыйын. Эгер чындыгында эле сиздин каналыңыз жакшы элдерге пайдалуу болгон болсо, бул оңой болушу мүмкүн. Ошол өзүңүздүн максатыңызга 1 жылдын ичинде жетем десеңиз, сөзсүз 2 видео болуш керек. Андан көп дагы болсо болот, бирок минимум 2 видео болуш керек. Видео тартуу үчүн бизге эмнелер керек? Негизги 2 нерсени айталам. Блогер болуш үчүн сиз азыр мени көрүп турган ушул телефонуң, ооба, сиз туура уктуңуз. Сиз колдонуп жаткан телефонуңуз дал ушул телефонуңуз. Жана экинчиси бул микрофон. Мындай петичный микрофондор болот. Сиз билген жана билбеген ар бир сиз көргөн блогерлериңиз ушул жолдон башташкан. Бардык эле өзүнүн телефонуна эле чыгарып баштаган. Жада калса, азыркы учурда дагы телефонуна тартып, телефондон монтаждап, YouTube'га киргизгендер дагы деле көп. Албетте сиздин профессиональный камераңыз жок дешиңиз мүмкүн, ноутбугум жок дешиңиз мүмкүн. Азыркы учурда ушунчалык бардык нерсе телефонго ушунчалык ыңгайлаштырылган. Сиз программаларды дагы интернеттен оңой эле жүктөп алсаңыз болот жана ошондон эле монтаждап YouTube'га киргизе берсеңиз болот. Мен айтат элем, биринчи очередь ошол профессиональный камераларды алуунун кажети жок деп. Анткени сиз ар бир нерсе, ар бир адамда бир кандайдыр бир кызыгуу период, учуру болушу мүмкүн да, бир доору болушу мүмкүн. Андыктан бул дагы балким сиздин бир кызыгууңуз болушу мүмкүн. Ошол кызыгууңузду кармап калыш үчүн сиз өзүңүздү сынап, телефон, кымбат баалуу нерселердин алыштын кереги жок. Телефонуңузду эле колдонуп киргизип көрүңүз. Эгер сиз бул ниетиңиз серьезный болсо, точно болсо, так анык болгон болсо, балким профессиональный камера алыштын деле кереги бардыр, оборудованиялар бар, ушундай жабдыктар бар, жарык бере турган. Мына ошолорду алып колдонсоңуз дагы болот. Бирок биринчи очередте сиз колуңузда болгон нерселерди колдонуп, аракет жасап көрүңүз. Эң маанилүү нерсе бул петличный микрофон деп айтат элем. Мен башта видеолорумду тартып баштаганда комментарийлерди окуп көрсөңүздөр, үнү угулбай жатат, үнү чыкпай жатат деп, ушундай проблема аябай көп болчу да менде. Азыр деле жазышат, анткени эски видеолорум менин YouTube'да сакталып турат. Аны көргөндө үнү угулбай жатат дагы эле деген комментарийлер арты үзүлбөй эле жазылып келет. Бул нерседе мен аябай ойлонуп, лалафодон издедим, интернеттен издеп көрдүм. Монундай болгон петличный микрофондор. Микрофон. Разницасы билиңиз? Микрофон. Мына ушундай петличный микрофонду 500-600 сомго сатып алып колдонсоңуздар, бул сиздин блогуңуз үчүн аябай маанилүү дейм. Анткени биздин телефондор көбүнчө сырттагы звукту көбүрөөк алат дагы. Сиз сүйлөгөндө биздин да звук жайылып кеткен үчүнбү, анча ала албайт да. Мен бир жолу видео тартып атсам, мен сүйлөгөн угулбай эле иттердин үрүп атканы, башка адамдардын сүйлөп атканы угуп жүрөт. Мен телефон менин звугумду албай, башкалардын баарынын звугун алып атат деп ушинтип кыжалат болуп, бир аз
переживать эткен да учурум болгон. Кудайга шүгүр, ал учур кетти. Азыр болсо петличный микрофонум бар, штативим бар. Мындан башка алгым келген нерселер, керектүү болгон нерселерди пока мен ал элекмин, аларга акча короткум келбейт. Видеоңузду без микрофон тартып көрүңүз өзүңүздүн камераңызга. Экинчи болсо микрофон менен тартып көрүңүз. Ишенесизби? Микрофон менен тарткан видеоңузду өзүңүз кайра көрүңүз келет, окуңуз келет. Үнү слабый болсо окуңуз келбейт. Лично мен мисалы кандайдыр бир семинарлар, тренингтер, бекер семинар, тренингтер жана видеолорду көргөндө звугу слабый болсо, мен кыйналып кетем да. Ошол видеону ошол жерде эле өчүрүп салам. Эмнегедир мага жакпайт да. Микрофон менен үнү түнү куйгулса, мага мындай жүрөгүмө жете турган болот да. Ошонча таасирдүүлүгү дагы аябай мага маанилүү, таасирдүү болот. Ошондуктан мен бул микрофонду аябай туура көрөм. Андыктан 500 сом бул өзүңүздүн башталгыч блогерлик жашооңузда аябай эле 500 сомду аябай сарптай берсеңиз, мен ойлойм, бул туура нерсе. Өзүн актайт. Үчүнчү болсо да боло турган, бирок болбосо да боло турган нерсе бул штатив. Телефонуңузду ушундай кое турган бир штатив керек болсо, бул аябай жакшы болот деп ойлойм. Анткени штативдин местасындагы гүлдүн жанына, же болбосо терезенин жанына гүлгө орнотуп, китептерди коюп, өзүңүздүн мындай боюңузга ылайыкташтырылып, ошентип да колдонсоңуз болот. Албетте сиздин видеолоруңузду чыгарганда блогер болдуңуз, сиз видеолоруңузду чыгардыңыз, миллион, миңдеген, 10 миңдеген просмотрлар сизде болбойт. Буга өзүңүздүн психологияңызды даярдаңыз. Эмне үчүн? Анткени биздин кыргыз блогер кыргыз тилдүү YouTube анчалык өнүгөлөк болгон үчүн сизди көргөн адамдар аз болушу мүмкүн. YouTube'га кирип кандайдыр бир теманы издегенде сиздин видеоңуз чыккан болсо, көрүшү мүмкүн, сиздин каналыңызга подписка болуп көргөндөрдүн саны аз. Анткени менин видеолорумду көргөндөр дагы 94% подпискасы жок, мага подписка болгондор эмес. 6% болсо подписка болгондор мага катталган инсандар көрөт да. Ошондуктан сизде да бул нерсе болушу мүмкүн. Албетте бул нерсеге сүйүнүш дагы керек. Эмне үчүн? Анткени башта сиз тажрыйба топтой элексиз, видеолоруңуз жагып калышы мүмкүн, жакпай калышы мүмкүн. Хейтерлер жакшы сөздөрдү айтып калышы мүмкүн, жаман сөздөрдү айтып калышы мүмкүн. Ошого сиз даяр болушуңуз керек. Бир адам көрсө дагы, эки адам көрсө дагы бул сиз үчүн аябай бакыт. Анткени сизди көрүп жатышат. Бул интернет желесинде сизди көрүп жатат дегендер. Бардыгын сүйлөшүп алдык, блогер болуш үчүн, блогер инсанга, адамга эмнелер керек, ошолорду сүйлөшүп алдык. Жана сиздин блогторуңуз үчүн, видеолоруңуз үчүн эмнелер керек, аны да сүйлөшүп алдык. Достор, андыктан башкаларга жаман комментарий жазып, сенин видеоң мындай болуп калыптыр, андай болуп калыптыр дегендин ордуна, камераңызды алыңыз, өзүңүз видео тартып көрүңүз. Өзүңүз ошол башка адамдын минусун көргөн болсоңуз, минусун оңдоп, өзүңүздүн версияңызды, эмгек тажрыйбаңызды башкаларга сунуңуз. Бир адам уникалдуу. Сиз да уникалдуусуз, видео тартып жаткан адам дагы уникалдуу. Андыктан өзүңүздүн видеолоруңузду сунганды унутпаңыз. Сиздер менен Тахмина болду. Каналыма жазылганды унутпаңыз, жазылсаңыз сүйүнөм. Буйруса сиздин каналыңызга да көп жазылган инсандар болсун. Оу. Ойноп тур кызым бар. Микрофон. Микрофон бар кызым. Болуптур. Эми мен сүйлөп алайын,